Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен сар сабактарыбызды улантабыз. Сиздер менен бүгүн өтө турган темабыз бул суласи мужаррат биринчи бап өткөн чак этишин жактоо. Биз ошол суласи мужаррат тамгаларын өтүп атабыз. Суласи деген 3 тамгалуу дегени, мужаррат дегени кошумча тамгасы жок этиштерди өтүп атабыз. 3 тамгалуу кошумчасы жок тамгалы этиштерди өтүп атабыз. Биринчи бапты өтүп атабыз. Биринчи баптын өткөн чак этишин жактайбыз бүгүн. Биринчи жак билесиздер, бул фаала яфулу деген бап. Анын мисалын айтканбыз, насари янсуру. Мына ошол биринчи баптын өткөн чак этишин жактоону үйрөнөбүз бүгүн. Мынакей карасаңыздар, өткөн чак этишти жактоо. Тасрифу фи'лул мади деп атайбыз. Тасриф дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Жактоону түшүнөбүз. Ошол сарфка салуу деген маанини билдирет. Бүгүн биздин биринчи баптын таразасы бул фаала, мисалы насаро. Мынакей. Эми биз ушуларды жактарга салып айтабыз. Мисалы үчүн карасаңыздар, оң жактан сол жак, оңдон солго кеткенибизде ата тоштор турат. Хуа, хума, хум, хия, хума, хунна дегенчи. Алардын тушунда этиштер турат. Мына ошол хуа насара болсо, ал жардам берди деген маани болуп калат. Хуа жок деле насара болуп турган кезде ал жардам берди деген маанини билдирип турат. Эми хума насара болсо, ал экөө эркектеги жардам берди. Бул жердеги алиф экилик түрдүн алифи деп аталынат. Алиф лиснейн. Мындай айтканда бул ошол алиф турган алиф, бул алиф лиснейн деп аталынат. Бул экиликти билдирет. Кийинкиси хум насару. Хум насару. Алар эркектеги көптүктүр жардам беришти дегенди билдирет. Бул жердеги вау болсо, көптүктүрдүн ваву ваул жамаа деп аталынат. Ал эми ваудан кийинки келип аткан алиф жөн гана бул алиф тафрик деп айтылынат. Бул ажыратуучу алиф. Жөн гана сөздү ажыратуу үчүн келет. Анан кийин хия насарат болот. Аял теги жекеликтүр жардам берди. Бул жердеги та аял тегинин таасы. Мындай айтканда таут таанис деп айтабыз. Насарат, хия насарат болот. Ал жардам берди. Ал аял жардам берди дегенди биз хия насарат деп айтабыз. Кийинкиси хума насарата. Ал экөө аял теги жардам берди. Бул жердеги та уланган. Таут таанис аял тегинин таасы. Анан экиликтин алифи уланган. Насарата болуп калды. Анан хунна насарна болду. Насарна дегенде алар аял теги көптүктүр жардам беришти. Бул жердеги нун болсо, аялдардын нуну нунул инас деп аталып коюлат. Же болбосо нунун нисва деген деле аталышы бар. Ал эми буга кошулуп аткан ошол нун, та, ваудар, булар домир муттасил болот. Жабышып келген домирлер болуп айтылынат. Бул кыргыз тилиндеги 3-чү жактагы атоошторго уланган биздин этиштерибиз эле. Эми экинчи жактагыларга мындай болуп айтылынат. Анта насарта. Сен эркектеги жекеликтүр жардам бердиң. Бул жерде та аткаруучунун таасы деп аталынат. Таул фаил деп. Кошулуп жазылган ата тооч домир муттасил деп да атайбыз. Анан антума насартума. Силер экөөңөр эркекте жардам бердиңер. Аткаруучунун тээси мим жекеликтүрдүн ашыкчалыкта билдирүүчү мүчө. Алиф экиликтүрдүн алифи. Антум насартум. Силер эркектеги көптүктүр жардам бердиңер. Анан кийин анти насарти. Сен аялтеги жекеликтүр жардам бердиң. Анан антума насартума. Силер экөөңөр аялтеги жардам бердиңер. Антунна насартунна. Силер аялтеги көптүктүр жардам бердиңер деген маанини билдирет. Анан ана насаруту болот. Мен жардам бердим. Нахну насаруна. Биз жардам бердик. Насартудагы ту бул таул фаил. Ал эми наны бул наул фаилин деп атайбыз. Мына ушундай биздин бүгүнкү сабагыбыз. Сиздер мына ошол катаба деген сөздү ушул сыйгаларга салып, таразаларга салып жактаганга аракет кылыңыздар. Ушул жерде турган этиштерди катаба, дараса, хажаба деген. Анан тапшырмадагы халака, закара, катама дегендерди сиздер жазып машыксаңыздар деле жакшы болот. Анан буну шар айтканга үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн ушул эле жактарга салганда катабаны сала турган болсок, катаба, катаба, катабу, катабат, катабата, катабна.
Ketepte, keteptuma, keteptum, ketepti, keteptuma, keteptunna, keteptu, ketepna dep şarayt alıştı öğrenişimiz gerek. Bugünkü sabagımız mına uşul ele. Kийинки sabaklarga çейин görüşkünчө sак salamatda kalыңızдар.